Бул долбоор эл тоо коомдук уюму тарабынан ишке ашырылууда. Ага жалпысынан Нарын облусунан 4, Ысык көл облусунан 10 айыл кирген. Иш-чарага төздөн-төз дээрлик 500дөн ашык адам катышкан. Долбоордун өзөгүн түзгөн пермакультура сөзү эмнени түшүндүрөт? Пермакультура бул англис тилинен которгондо туруктуу айыл чарба деп эсептелинет. Эми биздин жөнөкөй жалпак тилге алганда бул жаратылышты кайталоо. Жаратылышта тоо бар, токой бар, жарым чөл бар дегендей, анан жаратылыш бул жерде топурак жетпейт, бул жерде суу жетпейт деп бир нерсе өспөй же ал жакта эч ким жашабай койбойт да. Анын сыңары биздин негизги максатыбыз ушу пермакультураны айыл чарба багытына колдонуп, биздин Кыргызстанда да ар түрдүү ландшафттар бар да, жарым чөлдө, Ысык көлдүн боюнда жайгашкан айылдар, ал жерде деле суу жетпейт. Ошого ыңгайлаштырган айыл чарбаны түзүү да. Буга чейин пермакультура сөзү менен тааныш болбогон Венера Абдыкеримова көл кылаасындагы Тогуз булак айылында алмустуктан эле жаратылуу эч нерсе өспөйт деген түшүнүк калыптанып, элдин аң сезимине сиңип калганын айтат. Долбоорго катышуу менен ал элдин мындай көз карашын түп тамыры менен өзгөртсөм дейт. Айылыбыз суук болот, бизге эчтеке өспөйт деп ушундай ойлочубуз да. Жерге картошка, анан эле арпа, буудай, андан башка биз эчтеке айдачу эмеспиз. Эл тоо уюмунун пермакультура боюнча 3 жылдан бери окуп атабыз да. Көрсө көп нерсени айдап өстүрсөк болот экен. Абрикос өсүп атат, алмазы өсүп атат, брокколи, цветной капуста, ишыл бардыгын айдап атабыз да. Бул аймак борбордон алыс жайгашкан тоолуу район болгондуктан элеттиктер жашылча жемишти рациондо көп колдоно алышчу эмес. Центрге барганда эле алып жебесек, биз айылда деген алып жеген деле андасан деле алып жечүбүз чындыгындачы. Өсүмдүктөрдүн түрүн өстүрүүгө жетишкен Венера Абдыкеримова ал тургай айылдаштарына жашылчаларды сатып, киреше таба баштаган. Свежий бадыраң сатылат, каалоочулар келип алып кетиңиздер. Венера жеңе бербей туруңуз, азыр мен барып алып кетем. Венера жеңе. Кандайсың? Жакшы. Кандайсың? Алайын дермеле. Мынакей. 2 кило бадыраң. Жакшы экен. Рахмат. Долбоордун катышуучулары өздөрү гана пермакультуранын негизинде өсүмдүктөрдү өстүрүүнү өздөштүрбөстөн айылдаштарына да үйрөтүшкөн. Мындай кадамдын арты менен 7000ге жакын жаш балдар рационун жакшырткан. Долбоорго катышкандардын 24% пермакультура принцибинде иштетилген чарбактан киреше ала баштаган. Бул үчүн айрым долбоордун катышуучулары үй бүлө мүчөлөрү менен гана жер иштетпестен айылдаштарын жамаатка бириктирип, дыйканчылыкты өнүктүрүүнү колго алган. Ушул 7 үй бүлөдөн чогулуп, февраль-март айларында кооператив түзүп, ушул жайкы кандай иштерди кылабыз, не жемиштерди өстүрөбүз, кандай кылабыз деп кеңешип, ортобузга фонд чогултуп, иш баштаганбыз. Жаратылыш кичине катаал болгондуктан жаз кеч келет, кеч жылыйт, бирок эрте мустайт. Ошого да ылайыктап эксперимент кылып болгон жемиштерди айдап көрдүк. Былтыр да эксперимент болуп окуунун негизи менен болгон. Мен келечекте ушул алган тажрыйбабыз, оккан билимдерибиз менен ушул айылга жайылсак, иш жүзүнө көргөзсөк деп атабыз азыр. Долбоордун алкагында дыйкандар жер иштетүүнүн сырларын өздөштүрүүгө жетишкен. Себеби сапат жана көлөмгө басым жасоо маанилүү экендигин аңдап түшүнүшкөн. Жердин да кунарлуулугу бизде азыраак экен да. Мисалы үчүн жерге азык бербесең, жемиш ойдогудай чыгып бербейт экен да. Бизде ошонун эсебинен биогумустагы малдын кыгын да колдонгонго аракет кылып атабыз. Биогумустун сырын эми билип башташты. Сатып алганга мындай кыктарын иштетилип чыккандан кийинкисин сурап аябай эле кызыгып башташты. Аябай күчтүү бул. Биз азыр ушу кезде жазында жер жемиштерге бердик. Окуу башталганда ушул ар кандай темалар да болгон. Ошол бир темалардын ичинде ушу тамчылап сугаруу болчу бизде. Бул сууну биринчиден экономдойт, экинчиден бизге керектүү гана жер жемишти сугарат экенбиз. А бул жарга сугарылбагандыктан бул жактарга отоо да чыкпайт экен да. Отоо да аз болот экен, жумуш да аз болот экен да. Эл эмгегин жер жебейт. Кылган эмгектин өзүрү кайтып, алгачкы жашылча жемиштер дасторкон үстүнөн орун алган кез. Таза өндүрүлгөн продукция үй бүлө мүчөлөрүнүн, өзгөчө жаш балдардын ден соолугу үчүн пайдалуу. Uzun cevabın tattırı, uvuz çay bir söz degemi. Biz şu el too uyumuna girgeni, Kuday buyursa, жакшы болуп атат. Баарын өзүбүз айдап, дары-дуру кошпой, рациону көп витаминге бай болгон жер жемиштерди отургузуп буюрса, өзүбүздүн ден соолугубузду, балдарыбыздын ден соолугун ойлоп кам көрүп атабыз. Анан түштөн кийин могул жакка суу жыгып бересиң го,
Долбоордун дагы бир катышуучусу Жыпар Мусалиева буга чейин эле чакан бакчасын иштетип келген. Бирок түшүмдүүлүк жогору жана сапаттуу болуу үчүн көп нерселерди билбей келгенин долбоорго катышып түшүнгөн. Алган маалыматтардын негизинде буга чейинки мүчүлүштүктөрдү четтеткенге үлгүргөн. Зыянкечтер менен күрөшүүдө мурун магазиндерден эле жанагы ууларды алып келип чачып койчубуз да химикаттарды. Азыр болсо биз окугандан бери биопрепараттарды колдонгонду үйрөндүк. Элто уюму аркылуу ишенимдүү эксперименттен өткөн питомниктер менен байланышып анан көчөт алдык. Алмалардын баары сонун болуп өсөт. Муну түбүн алып салалы. Абрикосту гектарлап айдап алган көп кишилер, адамдар былтыр аябай банкрот болушту да. Эмне дегенде, дыйкандар рынокто өрүк жакшы болуп атабы, баарыбыз өрүк айдап алат экенбиз. Карагат жакшы болуп атабы, бүт баарыбыз жапырт карагат айдап алат экенбиз. Баарыбыздыкы чыгат, анан рынокко барганда баасы түшүп калат, өтпөй калат. Ошон үчүн башка нерселерге, мисалы үчүн облепиха айдайлы, ежевика айдайлы. Долбоор 4 багытта иш алып барат. Биринчиси климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, экинчиси болсо экономикалык жактан элдерге жардам берүү. Ал эми үчүнчүсү экологиялык көйгөйдүн алдын алуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо. 4-үнчү багыт азык-түлүк коопсуздугу жана тамак-аш ар түрдүүлүгү болуп саналат. Долбоор максатына көп өзүбүздүн багыттарыбыз боюнча жетти. Мисалы, тамак-аш коопсуздугу боюнча ошол катышуучулар эле эмес, башка айыл тургундары дагы биздин айылда бул өсөт турбайбы, бул жаңы нерселерди өсүрсө болот турбайбы деп биринен бири көрүп, үйрөнүп жатып, ошо жакшы эле жашылчалардын түрүн өстүрүп калышты да. Экономикалык жактан калганда 20% долбоордун аялдар биогумус өндүрүп сатып атышат, же болбосо жазында ошо рассадаларды өндүрүп сатып атышат. Кыскасы, аз да болсо киреше бөлүгүн табууга жетишишти да. Айыл элдери ошо кургакчылыкты сезип, суунун жетишпегендиги жөнүндө ойлонуп башташты деген өңүттү да. Өсүмдүктөрдү илдет, зыянкечтерден коргоо. Тренинг маалымат алуунун арты менен катышуучулардын 70% айдаган өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн арттырууга жетишкен. Илдеттердин дагы, оорулардын дагы биопрепараттары бар. Долбоорго Нарын жана Ысык көл облустары боюнча 27 айыл аймагынан 96 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү тартылган. Мен толук кандуу үйрөнүп алдым да. Анан тегеrekке дагы кошуна колонго дагы үйрөткөнгө аракет кылып атам. 13400 адам социалдык түйүндөр аркылуу долбоордун катышуучуларынын ийгиликтери тууралуу маалымат алган. Элтодон көп нерселерди үйрөндүк. Мисалы үчүн морики грядка кылып, кандай удобрить этиш керек, кандай айдаш керек, ушунун баарын ошол жактан үйрөндүк. Көп жылдар бою чет жерде иштеп келген Упачу Утембаева ырыскыны башка жактан эмес, туулган жердин топурагынан издеген, алда канча түшүмдүү экендигине ынандырат. 25 жыл миграцияда жүрдүк, пенсия кылып келгенден кийин кайрылып өз жерибизге келип, жер иштетели деп келгенбиз. Жер деген иштетилбеген жер, бул жерге эчтеке өспөйт. Момдай чопо болчу. Дал ошол как деген карга, кук деген кузгун жок демекчи. Таштанды баскан жерди аз убакыттын ичинде эле тынымсыз эмгек, алган билим тажрыйбанын негизинде гүлдөгөн оазиске айландыра алган. Мындай жер көз жаздымда калбай, сезон учурунда келген коноктор көп. Келген туристтер аябай ыраазы, эмне болсо огороддон үзүп даярдап беребиз. Ну что, клубника здесь просто кайф. Дагы бир тарабы бул тамшандырган жемиштерди туура сугарып, азыктандырбаса өспөй тургандыгы турган кеп. Долбоор анын да жол жоболорун катышуучуларга толук чечмелеп берген. Бизде суу деген аябай тартыш. Ошого байланыштуу биз жаңы суусун момдуп чогултабыз. Эл тоо коомдук уюму тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан долбоордун алкагында Ысык көл облусунун Бөкөнбаев айылында да мектеп бакчасы түзүлгөн. Мунун арты менен 250 окуучу пермакультура тууралуу таанып билип, ошондой эле алардын азыктануу сапатына да оң таасир берген. Мындан тышкары эксперименталдык негизде дамбанын курулушу да колго алынган. Мында тоодон агып түшкөн кыян суу жер иштетүүгө багытталат. Ушу Манжыл атада өзү кургак жер, жарым чөл. Бизде баягы булактар аз, жок келсе сугат суу жок, арык суу жок. Ошон үчүн көп жылдан бери ойлонуп жүргөнбүз, ушу кыянды тосса болот бекен депчи. Элто проектисин ошо
алкагында эксперимент кылып биринчи жолу жасап атабыз. Бул эмени жакшы болуп кетсе, Кудай буйрса ошо тегеректе кошуналарга да жайылталы деп атабыз. Анткени климат өзгөрүп, жылдан жылга суу мөңгүлөр азайып атат. Анан ошого адаптация кылганга болгон аракеттерибиз да. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, экологиялык көйгөйлөрдүн алдын алуу, айлана чөйрөнү калыбына келтирүү, биологиялык ар түрдүүлүктү сактап калуу, туруктуу кирешеге жана азык-түлүк көз карандысыздыгына жетүү максатын көздөгөн пермакультура принциптерин жайылтууга багытталган долбоор өз жемишин берүүдө.